Кыргыз Республикасынын президентинин 2022 жылдын 22 апрелиндеги номер 126 Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун үчүлтигин Манас, Семетей, Сейтек эпосторун ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгын жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023-2027 жылдарга карата иш планын аткаруу максатында Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын алкагында Залкар Манасчы Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына карата Манас Улуттук Академиясы 2024 жылга алдыга койгон максаттарды аткаруу жана жаңы долбоорлорду ишке ашыруу боюнча бир катар иштерди жүргүздү. Манас эпосун популярдаштыруу максатында Академия жыл башынан бери бир катар жолугушууларды жана илимий практикалык конференция иш-чараларды өткөрдү. Мисалга, Академия Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен мамлекеттик университеттери менен биргеликте Манас эпосу изилдөө жана окутуу 2024 аталышында илимий практикалык конференцияларды өткөрдү. Жетекчилик чет элдик окумуштуу коомдук ишмерлер менен болгон жолугушууларды уюштуруп жатты. 17 сентябрда Кыргызстандын илимий, маданий жана коомдук интеллигенциясынын өкүлдөрү, ошондой эле 15тен ашык өлкөнүн делегаттары катышкан биринчи эл аралык руханий форум болду. Форум Манас Улуттук Академиясы, Кыргыз жолу коомдук фонду жана Манас Улуттук театры менен биргеликте өткөрүлдү. Окумуштуу, белгилүү Манас таануучу, филология илимдеринин кандидаты Эсеналы Абдылдаевдин илимий эмгектери аттуу китеби Манас Улуттук Академиясы тарабынан басылып чыгып, июнь айында бет ачары өткөрүлдү. Улуу Манасчы Саякбай Каралаевдин 130 жылдыгына жана 4 декабрь Манас эпосунун күнүнө карата 2024 жылдын 6 ноябрында Залкар Манасчынын туулуп өскөн жери Ысык Көл облусунун Ак Өлөң айылынын Саякбай Каралаев атындагы орто мектептин окуучулары менен жолугушуу болуп, Академиянын вице-президенти Назира Аалы кызы окуучуларга Манас эпосу боюнча тренинг өткөрүп, тастыктамаларды тапшырды. Анын алкагында келген коноктор Айкөл студиясында Саякбайга саякат берүүсүнө тартылышты. 2024 жылы Манас Улуттук Академиясы «Тамгалар даңктайт Манасты» аттуу чоң долбоорун баштаган. Бул долбоорго конкурстун негизинде атайын жумушчу топ түзүлүп, катышуучулар автордук ырларын жазып башташкан. Бул китеп атайын сүрөттөр менен иллюстрацияланууда. Ушул негизде 11 октябрь күнү долбоордун катышуучулары менен кеңешме жыйын өткөрүлүп, андагы сунуш толуктоолор менен бирге китеп басмага берилди. 25 ноябрда Манас Улуттук Академиясы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн Манас кыргыз маданиятынын коду аттуу тренингин уюштурду. Бул иш-чарага белгилүү журналисттер, блогерлер катышып, Манас эпосун жайылтуу боюнча ар кыл ой-пикирлер жана сунуштар айтылды. Манас Улуттук Академиясы 4 декабрь Манас эпосунун күнүнө карата 2-3 декабрь күндөрү Манас таануучулардын республикалык форумун өткөрдү. Форумга күнөстүү мекенибиздин 7 облусунан мугалимдер, Манас таануучулар, изилдөөчүлөр катышып, эпосту жайылтуудагы ыкмаларын, Академиянын ишмердүүлүгүн илгерилетүү боюнча сунуштарын беришти. Форумда резолюция кабыл алынып, катышуучуларга тастыктамалар, Манас таануучулар кошууну түзүлүп, ага катышуучулар мүчө катары кабыл алынды. 3 декабрь күнү Манас Улуттук Академиясы Саякбай Каралаев чыгармалар жыйнагынын 3 томдук китебинин бет ачар аземин Алыкул Осмонов атындагы Улуттук китепканада өткөрдү. Бул иш-чарага белгилүү окумуштуулар, манасчылар, республикалык Манас таануучулардын форумуна келген мугалимдер жана Гүлсүн Каралаева катышты. 14 декабрда Казакстандын Алматы шаарында Саякбай Каралаев жана Мухтар Ауезовду эскерүү кечеси өттү. Кече Манас Улуттук Академиясынын демилгеси менен Мухтар Ауезов атындагы Адабият жана өнөр институту Түрксой уюму менен биргеликте өткөрүлдү. Кеченин алкагында Саякбай Каралаев чыгармалар жыйнагынын биринчи эл аралык бет ачары болду. Андан соң ушул эле иш-чараны 23 декабрь күнү Манас Улуттук Академиясынын президенти Азиз Биймырза уулу, эпос таануу бөлүмүнүн башчысы доктор Гүлзат Майчинова, академик Абдылдажан Акматалиев баштаган окумуштуулар Түркиянын Анкара шаарында эл аралык Түрксой уюмунун башкы кеңсесинде өткөрдү.
Ага Түрксой уюмунун башкы катчысы Султан Раев, Манасчы Кыргыз Республикасынын эл артисти Рыспай Исаков, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, драматург Кайрат Иманалиев жана түрк окумуштуулары катышышты. Ал эми 24 декабрда делегаттар Стамбул шаарына келип, Түрк мамлекеттери уюмунун башкы катчысы Кубанычбек Өмүралиев менен жолугушуп, анда эпосту жайылтуу жана популярдаштыруу боюнча кызматташтык тууралуу сүйлөшүүлөр болду. Жана мындан сырткары Москва шаарында, Италия өлкөсүндө Манас эпосу боюнча өткөрүлгөн бир катар илимий конференцияларга Академиянын президенти Азиз Биймырза уулу онлайн катышып, макалалар окулуп жатты. Манас улуттук академиясы Китеп Кербен аттуу долбоорун улантууда. Анын алкагында академиянын кызматкерлери республикабыздагы шаардык, облустук, райондук китепканаларга жана мектептерге академия тарабынан басылып чыгарылган бир катар эмгектерди тапшырууда. Академияга таандык эпос эл аралык журналынын бир катар сандары жарык көрүп, ага фольклористика, лингвистика, тарых, философия багытындагы илимий бүтүндөрдөн турган макалалар окурмандарга сунушталууда. Жана ошондой эле бул жылы Манас улуттук академиясынын алдында Айкөл студиясы ачылды. Студиянын иши башталганы менен анын алгачкы берүүлөрү көрүүчүлөргө манасчылык өнөрдү жана кыргыз элинин тарыхын, маданиятын камтыган Манас эпосун жана кенже эпосторду терең таанытууга, жайылтууга арналган. Студия Манас жаңырат, Манас мейкини, Саякбайга саякат, Айкөл ааламы, Кыркчоро баяны сыяктуу берүүлөрдү тартып баштап, өлкөнүн руханий байлыктарын жаңы форматта сунуштоодо. Манас улуттук академиясы, Айкөл студиясы кыргыз маданиятынын сакталуусуна жана анын жайылуусуна өз салымын кошот деп ишенет.